толқындама сезімдерім, тағдырға башым деген кезім менің, өмірдің өрге жолу али ұзақ, өнерді сүйгендірдің есінде мен. Бұрқырап боздай берме сезімдерім, будан ақ бодо чабар кезім менің, баласын балабасын башқа бирі, барқымды білгендердің есінде мен. Қайғырып қапаланба сезімдерім, қарайлап жүдеп тұрған кезім менің, қаласын қалабасын башқа бирі, қадырым білгендердің есінде мен, қаласын қалабасын башқа бирі, қадырым білгендердің, барқымды білгендердің есінде мен, өнерді сүйгендердің есінде мен. Менің жанымда Азата Бегімқұлова эжебиздин агасы Эркин Бегімқұлов агайыбыз отурат. Эркин агай, айтсаңыз, карындашыңыздын жан дүйнөсүн жарып чыккан алгачкы чыгармасын укканда, окугандагы сезимдериңиз менен бөлүшө кетсеңиз. Чындыгында бизге мен окуп берейинчи, муну жаздым. Мунурда берейинчи дегенде мындай ончолук маани берген эмеспиз. Анчалык маани берген эмеспиз. Эми бара-бара кийинчерээк мына оңчулардын, аткаруучулардын ошол азадан эмгеги мына экинчи өмүрүн көтөрүп чыккандарды угуп көрүп жүрүп биз дагы мындай маани берип келатабыз да. Биз көбүнчө аны ырдап берчи дечүбүз. Өзүң эле жазган ырлар эмес, башка мындай кыргызча, өзбекче мындай бир ырларды өтө жакшы аткарчу. Аны өзгөчө жолго чыкканда, мына Аксыга кетип баратып, бир 2 саат, 3 саат жүрсөк, ушу тынбай ырдап барган кездери болгон да. Камырдай илеп эжени казанга салган устаты ким болду эле? Эже андайга деле муктаж эмес болчу. Кайра эже чыгармачылыкка сүйрөп чыккан кишилер көп болду. Бардык жазуучуларга эшиги, Салим эже айткандай, эшиги ар дайым ачык эле. Ушул мен теледен көрүп жүргөн ар бир ырчыны эже жетелеп чыкты. Саламат Садыковадан баштап, Роза Амановадан баштап үйүнө келип, чай ичип, эже жол көрсөтүп, бул ырдырдасаң болот, мындай кылсаң болот. Бек Борбуев деген кичинекей эле жаш чыккан балдардан бери колдоо көрсөттү. Анан ар кимисинин өзүнүн аркы ыйманында, жүрөгүндө кээ бирлер атын атап, ырларынын атын атап, айтып ырдап жүрүшөт. Айрымдар кичине мындай текстин бурмалап койсо биз укканбыз да. Мен аябай текстин бурмалап койгондо өзүмчө аябай кыйналып чыгам. Эже чындыкты
кыргызчылыкты чыныгы жашоону сүрөттөгөн да баягы кооздоп кичине буруп анан мынтип тиягына биягына кылганды жаман көргөн. Бул Азаданын негизги устаты Азаданын турмушу болгон экен. Азаданын өзүнүн турмушу. Мен мындай дегеним, Азаданын деңгээлине жетиш үчүн Азаданын жашаган жашын, Азаданын турмушун, Азаданын арманын, Азаданын күйүтүн, мындайча айтканда, тарткан гана адам Азаданын деңгээлине жетет деп мен ойлойм. Талай жыл ошо Москвада иштеп, андан кийин Жалал Абад шаарында 14 жыл өндүрүштө жетекчи кызматтарда иштеп жүрүп, ошо Айзада Бегимкулованын чыгармачылыгына, анан Түмөнбай акем, кайнагам чыгармачылыгына көп эле кызыгат элем. Өзүм жалаң орусча жазган үчүн ушул дүйнө деген ырын Ысык көлдө аткарып атканын көрүп, мен ушул Айзада менен таанышам дедим да. Ушунчалык адамдын жүрөгүнө жете турган, мына өзүң айткандай жүрөгү козгоп, ошол кыргыздын сөз байлыгын алдыбызга салганда мен суктандым. Анан бул жака көчүп келгенден кийин 91-жылы таанышып калдык. Абдан жөнөкөй, кээ бир эми бул баягы 40-ка жакындаганда бул чөйрөгө келгенде дагы өзүнчө татаал экен да. Бирөөгө салам айтсаң алик албайт экен. Бирөө өзүнчө эле кекетип, мокотуп басып кетет экен. Анан ошол жерде эми мен баштатан эле Айзаданын дагы, менин дагы устатым болгон Карымшак Ташбаев аксакалыбыз абдан көп кызмат айтып, анан ошо Айзада менен эле илешип жүрсөң, түзүк эле бир тепкичтерге жетип каласың деген насаатын кол келдим. Анан ошондон баштап Айзада кайсы ырды жазган болсо мага окуп берет элем. Окугандан кийин анан мени жетелей баштады. Алай, чоң алай, өзгөн, анан Жалал Абад кичинекей баладай болбосо айына менден кичүү, 3 ай кичүү менден. Бирок ал 15-16 жыл тажрыйбасы бар адам катары, анан жүрөгү кенен адам катары абдан мага жакшы сөздөрүн арнап, ошол жерде элге айтып, мен кимдигими айтып, каяктан келе калганымы, каяктан чыга калганымы дагы аябай tasvirlеп жакшынакай айтат эле да. Өткөн мезгил эми кичинекей чыгармачылык, кичинекей угуту болгон адамдардын бардыгын эле дубана кылып койду да чынында. Ошол кезде бардыгына ушул дасторконун жайып, үйүнүн эшигин ачып, жакшы сөзүн аябай эне ата болуп, ага эже болуп берди да. Мындай ар кимдин колунан келе бербейт чынында. Менин да колуман келбейт андай. Мындайча айтканда. Көңүлүң таштай